Мен бір ооруп калганыма bir 15 жыл болду. Şu sustaktар бүт муундар меники. Полиартрит, ревматизм диагнозум ушундай. Зоом бар эле. Давление, сахар, өтүмдө таш. Ушу оорум көп эле да. Анан бир больницалар көп жатты. Мына ушу 2 диземен суу чыкты. Ушу ар 3 айда, 2 айда, 2,5 айда сары зил чыгат эле. Шуну алдырып туруп экен, буну алып, суну алып туруп, анан бияка укол жасап койду, жакшы болуп калды. Анан кайрадан эле кайталай берет. Анан мына муундарымда, колдорумда вообще күч жок. 2 жыл такай жакшы иштедим, дарыланып. Эми шишиктерим кетти. Шишигим мына зоомдо шиттет болчу, буттарым ишип, баса албайт болчумун, колдорум ишип. Ошон суу чыккандан токтолду да, биринчиси ошодо болду, экинчиси давлением дагы 230дан түшпөйт эле. Сахарым менен учетко турат элем. Сахарым 14ке чейин чыгат эле. Инсулин алат элем, таблетка тамам бир инсулинге жетип калдым. Азыр инсулин алам, нормализовать. Норма. Давлением да почти азыздан көтөрүлөт, эми ондой 230 эмес, 170-180ге чыгып калам көп мына неме болгонумда. Аттар 150-140 жүрөм. Кетаналда bir таблетка көп ичпейм, болбосо 2 маал, 3 маалдан ичип турат элем. Анан больницага жатпай калдым. Былтыр bir жолу жатып кичине лечение алып чыктым. Күн неме болгондо анан бул 2 жылдан жата элекмин. Анан баягы сахарым бар эле. Мээде оболочка 2 тезеде ошону алдырып коюп, сахар менен болбойт мага көзүмдү катар тазалаганга дагы болбойт. Качан сахардан кутулдум, анан көзүмдү тазалаттым, а биякта суу өзүнөн жок болду.